Uçak otobüs. Жок, бүгүн эле. WhatsApp'tan geldik. Kaç saatte ne gibi? Ofis alo. Televizyon olacağını. Kaç saat söyledim? Çarpım altmış. Так, онлайн кирчи центр барат. Bir bağdaş efendim. Modern yapıyorsun. Так, өтпеден кирди. Отметка кылалы. Нурайым. Жок, Байт окшойт. Альбина. Сиз, Альбина? Байтек сиз, Аха. Кече сабакка кирген жоксуздар, Кече онлайн. Кече онлайн кирдиңиздер, хорошо. Мирхат жокпу? Окуйт бекен? Не знаете Мирхатты? Да, Мирхат. Андай жокпу? Турат го бакта список. Онлайн болбосу да ошо онлайндан да. Оффлайн деп турат да, значит нет да его. Марсрен жок, Биринчи айдан бери жок болуп калды. Анда өчүрөбүз да муну. Ырыс келди. Тоже, биринчи айдан бери жок болуп келди ким? Ким? Ырыс келди. Бар болчу. Так. Бүтүрөгөн табалып кетти. Эме? Асхат жок. Асхат Кенчебек бар экен. Ырыс келди, Асхат жок. Саян бар. Азиз Байке келелик. Жодар бар. Отбедин бар. Радбекчи жокко. Данияр Арабитин дейт. Так. Кечээ мен тапшырма жибергем да Телеграмга. Ким кылды ошону? Жибериш керек. Толуктуу. Сиз Мен чакалбай. чакалбай койдуңуз, сиз? Толук эмес. Бүтө. Мага жөнөтүп койгула, хорошо? Көрдүм. Ооба, Slack, GitHubга. Канча кылсаңар ошончо жибере бергиле, хорошо? Тапшырманы азыр ачалы. Пайка жиберипсиз. Жок. Жиберет экен. Жиберип койгула, каяка жетсеңер ошол жакты жибергиле. Же кылбасаңар кылбадым деп айтып калам. Апей. Так, бул тапшырманын андасы чогуу карайлы. Чогуу кылабыз, бул бат эле болот. Тапшырма түшүнүктүү эле болду кечеки, негизи караганда. Же түшүнүксүз жерлери болдубу? Ооба, ошо жакшы тапшырма сыяктуу экен. Общий 4 мета эмес. Методдон ушул. Так, опу боюнча бизде практикалык иш, компаниядагы кызматкерлерди башкаруу системасын жазганбыз. Биринчи деген бул эмне экен? Бизде employee класс экен. Бул employee деген эмне? Абстракт базалык класс деп жазылып турат, базалык класс деп турабы экен?
Атайын класста, то есть бул employee деген эмне экен, достор? Employee деген карасаңар, достор, бир конкретный бир жумушчу жөнүндө айткан жок, туурабы? Бул абстрактный нерсе болгон үчүн эмне болуп жатат бизде? Employee деген бул ушундай базовый класс болуп атат да. Employee бул класс башка класстар үчүн parent класс болуп эсептелинет экен. Анын полелери name, age, salary. Geçecek taşıma. Кечээ тапшырмабыз, карайбыз. Hemen. Мгм. Kapıştı tabii. Сактан кийин жүрүп калган да. Так, давайте Азиз байкеникин ачалы. Бул жакта кээ бир нерселер үчүн убакытты кетирбей көчүрүп коелу, анткени кээ бир нерселер окшош эле жазылат. Анан силер түшүнбөгөн жактарды чогуу жазып көрөбүз, э? Так, бизге employee деген класс керек. Класс түзөбүз. Employee. Мынакей, достор, эмне бул employee деген билесиңер, ишкер деген сөз. Анын эмне аты болот экен, жашы болот экен жана зарплатасы болот экен, айлыгы. Анан ал жака деген, мына карасаңар, аты, жашы, айлыгы. Анан бардык полелер эмне болуш керек экен? Приватный болуш керек экен. Андан кийин анын методдору бар экен. Методу бул биринчи метод эмне экен? Print info деген. Бул эмне кылат экен бул метод? Бул метод кызматкер тууралуу экранга чыгарыш керек дейт. Мисалы үчүн, мына аты Азамат, жашы 25, айлыгы 50 миң деп чыгыш керек. Муну чогуу жазалы. Өчүнө өчүп сал, муну өчүп турайын. Print infoну жазабыз азыр, э? Public void print info деген бизде метод болуш керек экен. Анан бул жакта система out println эмне чыгыш керек экен, кантип чыгыш керек экен? Аты деп чыгат экен, э? Аты деп жазабыз дагы. Мындай двоеточие коесуңар дагы. Эмне бул жакта билесиңер, конкатенация болот. Плюс деп туруп. Name'ди каяктан алабыз, достор? Ne? Бирок биз ушул employee'нин ичинде турабыз. Эмне болот? Буну алып керекпиз. Муну алыш үчүн эмне жазам? Name деп жазсам болот, бирок this name деп жазам, э? This ушул name'ди. Кайсыл? Ушул поледеги name'ди деген сөз, э? Ушул поледеги кайсыл ал жака ат келсе, ошону чыгар. Мисалы үчүн бул жака Азамат келиши мүмкүн, дагы Адилет келиши мүмкүн, ушул сыяктуу, э? Belki sesli olsa gelir. Ошол келет, ооба, бирок this деген баягыда дагы бир name боло турган болсо, анда аралашып кетет да. И бул this деген эмне экен? Жакшы практика экен да. Мисалы үчүн муну мындай окуганда кайсыл name деп гадайт этпейм да менчи. This деп турсам мен ойлойм, оказывается бул ушул класстагы поледеги name экен деп түшүнөм. А так name десек деле ооба, туура иштейт. Андан кийин жашы деп туруп, жашы this точка эмне кылам? Age кылам, э? Айлыгы деп туруп дагы жазат экенбиз. Айлыгы. Анан бул жакта salary дейбиз. Мынакей. Ушинтип эмне методду print info деген методду жазып алдык. Андан кийинки методу бизде эмне экен? Increase salary, то есть эмне? Зарплатасын көбөйтүү. Мисалы үчүн бияка 500 деп жазсам, зарплатасы 500гө көбөйөт, э? Келе ошону чогуу кылалы. Мынакей. Ой. Бул жакта мен жазып койгонбуз, мына
double amount деген келиш керек мына salary increase деп толук жазалы. Increase salary. Анан кийин бул salary'ни алабыз, достор. То есть ушул объекттин salary'син алабыз. Анын үчүн this точка эмне кылабыз? Salary дейбиз дагы. Эмне кылабыз? Же плюс алабы? Аха. Мындай кылабыз, Же болбосо муну кыскартып жазып койсок болот. Плюс деп жазып коелу. То есть бул жака бир объект келет да турабы, бул класста бир объект болот. Анан, допустим, ал объекттин зарплатасы 50 000. 50 000ге биякта 1000 болсо 51 000 деп көбөйтүп коет. Ушул эле эмне? Ушул класстын объектисин. Бирок кайсыл объект келсе, кайсыл объектти колдонсок, ошонуку эле көтөрүлөт. Так, муну бүттүк. Андан кийинки бизде эмне экен? Ушул employee'нин дочерний класстарын түзөт экенбиз. Алар бизде программер болчу. Анан ал программер extend эмнени кылат? Employee'ни кылат, ишкерди. Анткени эмне үчүн программер муну employee'ни extend кылып жатат? Өзү эле боло берсе болбойбу? Я. Эмне үчүн программер extend employee болуп жатат? Анткени дочерний класс наследование. То есть карасаңар, ушул жакта наследование эмне үчүн керек экенин түшүнүп баштайсыңар. Мисалы үчүн бир компанияда канча сотрудник эмес, мисалы үчүн программисти болушу мүмкүн, менеджер болушу мүмкүн, директор болушу мүмкүн, дагы көп ушундай эмнелер болот, жумуштар болот да, жумушчулар болот. Ошон үчүн алардын ар бирине түзүп отурбай, жок, ар бирин түзөбүз и так деле, бирок алар деген окшош тилери бар да турабы? Ар биринин аты бар, жашы бар, зарплатасы бар, дагы башка нерселери бар да, окшош. Ошол окшошторуну биз бир мындай жазып алышыбыз керек. Ушундай эмнеге? Parent класска. Анан программер extend болгондо, достор, is деген отношение иштейт. Is деген эмне? Является деген, Программер является эмне? Employee. Программер болот employee. Мурастайт, ооба. Анан бирок программердин, достор, эмнеси болушу мүмкүн? Өзүнчө башка сотрудниктерден айырмаланган бир чыртасы болушу мүмкүн. Например, бул кайсыл программа тилинде жазат, Private string эмне кылабыз? Programming language, ооба. Programming язык. Эмнеге мен programming language'ти бул жака жазып койбодум employee'ге? Саян? Анткени бул өзүнчө да тыныч. Аха. Дочерний класстан Өзгөчөлүгү, бардыгы эле employee деген билип атасыңар, ишчилер, любой жумуш, обобщенный нерсе, туура. Ал жакта деген programming language болбойт. Бул жакта болуш керек. Эми эмне кылабыз? Кандай эле өзү бакта? Кошумча поле бар экен, методдоруну language полеси үчүн getter жана setter. Ооба, дагы бир конструктор түзөбүз. Эмне үчүн? Бул конструктор эмнеге жарабайт? Буну деле жарай берет, бирок бул жакта бизде programming language'ти бере албайбыз. Ошон үчүн дагы бир түзүп кое беребиз. Эмне? Конструктор. Ал деген бардыгын камтыйт. Бул name, age, salary'ни, андан сырткары programming language'ти дагы эмне? Камтыйт. Андан кийин, достор, могул жакта супер деп турат. Эмне үчүн супер болуп атат? Могул. Эмнеге бул жакта this name деп жазган жокпуз?
Туура. Parent класстан келип жатат. Бул поле ушул класстын ичинде турабы? Могул name, age, salary деген. Жок, программерде бар, бирок ал эмнелер бул полелер бирок employee'ден келип жатат да. Ата энесинен келип жатат могул полелер. Бул могул name, age, salary деген программерге деле тиешелүү, бирок ал деген өзү түзгөн жок, аны эмне кылды? Employee'ден келип жатат. Ошон үчүн супер деп көрсөтүп койдук. This десек ушул класстын деген сөз. Бирок бул чоң атасынан келип атат, ошон үчүн. Parent класстан келип жатат. Методдору print info экен. Эми достор, бизде уже employee'де print info деген бар го, мынакей. И биз айттык, эгерде биз extend кылганда өтүп калат деп. Значит, биз түзбөй эле койсок болот. Ал өтүп калды да ужечи. Тияктан mainден мисалы үчүн мен программер деп түзсөм, мисалы үчүн. Программер точка деп туруп, print info десем чыгып атат го. Зачем мен муну кайра алып келем программерге? Могул print info дегенди кайра алып кел деп атат да, көрдүңөр? Print info методун override кылыш керек деп атат. Силерге суроо. Эмне үчүн? Бул деле жара берет го. Бул employee'деги. Көрдүңөр? Аты жаш. Айлыгы. Буга конструктордон бул өзүнчө өзгөчөлүк кошулбодубу деги language деген. То есть бул свойство кошулду буга, Значит, бизде ал деле жарай берет, бирок биз аны эмне дочерний класста өзгөчөлүгөнү үчүн биз аны кичине өзгөртүп коюшубуз керек. Ошол эле методду алып туруп өзгөртөсүңөр, жаңы түзбөйсүңөр, хорошо? Override деп коет. Ошол эле ата энеде болгон методду, то есть parent класста болгон методду бир аз өзгөртүп коюу, бул эмне? Бир аз эмес, негизи өзгөртүп коюу override болот. Кайсыл метод керек эле бизге? Print info керек, ооба. Мынакей, мынтип койсоңор деле болот. Могул иштей берет да ошондо. Бирок бизге мындай кереги жок. Бизге муну өзгөртүш керек, Муну көчүрүп алайын дагы. Ушундай эле болот да. Бирок бул жака дагы эмнени кошуп коебуз? Супер. Көрбөйт да муну азыр приватныйда. Get деп чыгарабызбы? Get намеге. Get деп чакырат экенбиз, ооба. Анда мынтип чакырабыз, достор. Get эмес, супер деп туруп, get name. Супер деген эмне үчүн супер? Супер класстагы методду чакырып атабыз. Хорошо? Ошон үчүн. Эмне үчүн анда супер деп туруп h десек иштебей калды? Силерге суроо. Супер деп туруп мен get супер эмес, мисалы үчүн ооба, супер точка h деп атам да. Эмнеге көрбөй атат муну? Приватный. А муну көрөт, эмне болуп атат? Публичный бул. Ооба. Туура, get менен get атат. Значит, бул метод эмне? Публичный бизде. Get age. Анан get salary. Түшүндүңөрбү ушул жагын же түшүнбөй калдыңарбы? Я. Түшүндүк. Супер жазбай койсоң деле болот болушкан. Ооба. Супер деби? Ошону жазбай эле get. Жок. Плюс get. Кайсыл get name'ди чакырат, мисалы үчүн? Кайсыл? Түшүнөт экен, Parent class. Ооба. Ну да. Бул деле this сыяктуу экен да. Жазып койсоңор мындай окулуктуу болот. А так можно и без, оказывается. Мен билген эмесмин. Так, get salary эмес, тамактай programming language. Get programming language үчүн, Ушундай чыкты. Override деген эмне экен? Так. Метод parent класстагы методду дочерний класста өзгөртүү override болот. Всё. Түшүндүңөрбү? Override'ти. Override номер клавиатура менен эле жазып койсо деле Болор, ооба. Мындай кылып деле кылсаңар түшүнөт бул override экенинчи.
Жазбасаңар деле түшүнөт override экен. Бул деген parent класстан келген түшүнөт экен да. Анткени көрүңөр, биз мону жазбасак деле түшүнүп атпайбы? Ошондой сыяктуу эле экен да. Бул под капотом тең да. Бирок муну жазып койсоңор, бул деле мындай просто окуганга, ооба. Эми бизге менеджер деген керек. Менеджер беле? Mana Мм. Мгм. Мгм. Менеджер керек экен. Менеджер эмне кылыш керек? Yok. Extend employee болот, Анткени бул менеджер дагы employee. Более кошулабы? Кошулат, Мгм. Print, private, int. Team size. Кстати, бул жакта биз кое-что забыли. Не деп ойлойсуңар? Кайсы жакта? Могул жакта. Мгм. Getter setтерди унуттук. И тут то же самое. Getter setter керек бизге. Андан кийин бизге print infoну точно ошондой эле экен, бирок командадагы кызматкерлердин саны деген керек экен бизге. Public, void, print, override деле калды да, жазып отурбай. Жазсаңар деле болот, названиясын окшош кылсаңар и так эле override болуп калат. Названиясы, анан эмнеси, параметр окшош болсо. Где? Мгм. Бактан көчүрүп келебиз. Team size алып келебиз. Түшүнүп атасыңарбы? Барыңар эле. Түшүнбөсөңөр суроо бериле. Мындай нормально эле да, негизи суроо бергенчи түшүнбөй калсаңар. Так. Болду. Компания класстан баштайбыз. Эми ушул интересныйраак. Бизге company деген эми бул жакты эмне кылышыбыз керек, достор? Бул company extend employee кылбайт. Эмне үчүн? Анткени бул employee эмес, туурабы? Бул деген жумушчу эмес. Бул компания. Hiç kандай muraskabı. Эч качан мурастабайт. Oluyor. Эгерде силерде түрдүү компаниялар болсо, например, банк бар, ошол эле бир эле компания көпкө бөлүнүп кетет. Анда силерде бирөөнү түзүп туруп, анан муну мындай базовый класс кылып койсоңор болот да. Бирок силерде азыр бир эле компания болгон үчүн биз бирөө эле ушул жака эле жазабыз баарын, Так, компанияга бизге более эле company name и employee керек экен, Private string Kampanya ne yapıyor? company name. Company name деп жазбай эле коелу, анткени и так эле company болуп атат да, бул жакчанан name эле кылалы. Понятно, что это company name. Андан кийин бизге эмне керек? Employee керек. Employee'нин эмнеси керек? Массив керек. Эмне үчүн массив? Анткени бир эле эмес, көп employee'лер иштейт бул жакта. Көп жумушчулар иштейт. Employees дейбиз. Мынакей. Конструктор түзүп коелу. Getter setter түзөлү. Эми бизге дагы бир метод керек экен. Бул эмне деген метод экен? Public void add new employee деген. То есть ушул компанияга жаңы бир эмне жумушчу келсе, биз аны кошот экенбиз, Add new employee деп. Employee. Окей. Анан бир жаңы жумушчу келсе, employee келет да, туурабы, параметрге. Бул жака employee деп жазабызбы? Эмне мен бул жака employee деп жазып атам? Саян.
Эмне бул жака employee деп жазып атам? Адам деген адам атын. Ооба. То есть карагыла. Допустим, мен бул employeeге могул массивке кошушум керек, туурабы? Массивке кошуш үчүн мага бир employee'ни main'де жазыш керек. Ал employee'ни main'де ушул методду чакырып туруп, биз ушул параметрдин ичине жазат да. А биз ушуну алып туруп бул жака кошушубуз керек. Бул жака кошуу үчүн биз эмне кылабыз? This дейбиз. Ушул класстын ичинде бизде кандай поле бар? Employees деген эмне экен бул? Массив. Массивти деген азыр Здесь үстүнө эмен да кошуп коюшуңуз керек болот. кайсыны? Счетчик болуп чыкпайбы? Count деле. Компаниягабы? Анткени анча сотрудник бар. Азыр аны Менсетте. андыйын сайыз деп деле албасак болот да. Так, ага жете элекпиз, азыр жеткенде көрөлү. This employees деп туруп, эмне кылабыз? Бул жака кошобуз. Бирок достор, биз именно канчанчы ячейкага кошот экенибизди каяктан билебиз? То есть биз муну айлантырабыз, туурабы? Бирок ал үчүн биз деген эгерде ал башында 10 эле эме болсочу эле сотрудник болду, бизде бул массив 10 эле, размери 10 эле да. А силер аны чоңойтушуңар керек. Кандай? Дагы какие идеи еще? Биз жаңы массив ачышыбыз керекпи же жаңы ачкандын кереги жокпу? Суроо силерге. Ачыш керек, Анда жаңы массив ачып, эски массивти көчүрүп чыгышыбыз керекпи жаңыга? Смотрите, мындай кылабыз. Например, могул 10 размери 10 деп койлу. Биринчи 10 болду. Бирок бизге 11-чи сотрудник келди. Эмне кылам мен? Могул жакта. Вот могул метод иштеди. Анан буга кошоюн деп атат могулга. This.employees'ке кошоюн деп атат да. 11-чигечи. Бирок 11-чи деген бизде ячейка жок. 10-чу деген ячейка жок. Жок, ал жок да. Просто ал ячейка жок. Эмне кылабыз? Текшеребиз. Условияны текшердик, жок уже 11-чи. Эмне кылабыз? Ал массив значит жарабайт, потому что ал кичинекей болуп атат. Бизге жаңы массив керек, чоңураак. Туурабы? Чоңойтобуз просто, размерин. Анан мындай болуп атат да ишечү. Башында деген, мисалы үчүн 2 эле сотрудник кошсок, анда калган 8-өсү эмне болуп калабы? Ошондо бош болуп калабы? Калган 8 ячейка бош болуп калабы ошондо? Жок. Анан Биздин эмеге салып коебуз да. эмнеге салып коебуз? Дефолтсеге салабыз да. Ооба, if else'ге салабыз. Мисалы 10 ачса, чейин болсо депчи. Мындай да. Жактан кылалы. Мисал үчүн компанини түзүп жатабыз да. Company new company. Xsoft деп атап коелу. Анан Сапога алып коебуз да. жаным болуп калгансыз кайсы? Жаныбыз. Аха, бул жакта силерге достор, могул жака эмне жазам азыр? Бул жака, понятное дело, string жаздым. Анткени name бизде эмне? Name бизде string. Ошон үчүн мынакей бул жакта string жаздым. Могуну колдонуп атат да азырчы. Мынакей көрүңөр, company деп туруп, бул жака Pixsoft жаздым. Жок, Pixsoft деп турат. Мону жаздым да, эми мону жазышым керек. Эмне жазам буяка? Мен команд кийинип басабыз.
Айтып өтөсүз. Мен жазам, силер уже эстеп калдыңар да. Мен массивдин Эмени мисалы компаниянын названиясы айтты, анан эмеси размери, массив количество киши канча. Бул employee'нин массивин алат экен. Значит, массив жазамбы достор employee'нин. Бул жакта string алып атат. Stringди жаздым. Биякта employee'нин массивин алат экен. Значит, employee'нин массивин жазышым керек. Анын үчүн new дейм, employee дейм. Мынеки. Анан бияка размер берем. Канча берем? 10 бердим. Ладно, 10 бердим, бирок мен азыр компанияга пока 3 эле сотрудник алдым. Силерде ошондой калган жетөө пустой болобу? Я. Эмне кылабыз дейсиздер? Мындай кылсакчы, башында экөө эле алып коебуз, местомчи экөө эле. И каждый раз кошулган сайын жаңы массив ача беребиз дагы. Тиги массив, эски массивди эмес, жаңы массив колдоно беребиз. Ушундай идея кандай силерге? Силер түшүнүп атасыңарбы? Саян? Эмне эле жазып атасыңар? Мына айтып атам, 10 место ачып койдук, бирок дейм биз үчөө эле алып калсак, анан калганын жөн туру береби деп. А если даже 10 деп койдук, биз 11-чи сотрудникти алсакчы каяка баткырабыз аны? Үчүн алыш үчүн сиз айткандай эмени размерин чоңойто алыш. Бирок биз эмне массивдин размерин чоңойто албайбыз. Ошону билесиңер, чоңойтуш үчүн биз жаңы массив ачышыбыз керек болот. Эми, конечно, мынтип чоңойтуп кое берем. Мынтипчи. Бирок мынтип эмес, бул уже ушул бул жактан эмес да негизи. Бул ушул бойдон калат да, кийин муну именно ушул массивди өзгөртө албайбыз. А если мындай кылып койсок, уже бул башка массив. Анда уже бул башка программа болот. Муну кайра ран кылыш керек болот. Кайсы экенин эмесин көрөлүчү. Решениясын. Кандай кылыптыр. Бирок бирок биз башкача кылабыз, муну. Же 10 кылып туруп эле 10 менен иштей берелиби, же азыр ушуну реализация кылалыбы? Көп көрөлү, Эмне кылабыз? Мындай эле жетөнүн орду бош болуп калбайбы? Биз эмеге Мындай кылабыз да, чөйнөлөрдү бул жака үчөөнү эле деп коебуз да. Башында мындай 2 эле адам менен ачылат да турабы компания. 2 адам менен бир программист, бир эмне. Анан көбөйгөн сайын жаңы массив ача беребиз каждый раз. биз азыр расчет менен үчөө эле кылдык да. Калгандары нал болуп калбайбы? Жокпу? Жок, калгандары экөө менен эле ачып атабыз да азырчы. Ошон үчүн ал жака баткызыш үчүн дагы жаңы сотрудник келсе, биз массивке баткызыш үчүн эмне кылабыз? Жаңы массив ачышыбыз керек болот. Форманы айландыралы. Фора эмес, for each эле кылалы. Employee is employees. Кандай кылабыз, айткыла. Employee'ни айландырып атабыз массивди. Жок, сабыт кереги жок пока. Биз биякта add new кылып атабыз да.
Эгерде мындай кылабыз. И, равно эмне нал, то есть ичи пустой болсо, ошол жака салабыз, деп атам да. Ооба, Анан мунун эмесин индексин алабыз. Муну ушул жака салып коебуз. Апейда бул айланбайт да. This employees. Счетчик açalım. Фораймен кылабыз экенбиз. Счетчик ачабыз азыр. This employees точка length if employees деп туруп ай кылабыз. Равно нал болсо, анда ушул жака салабыз бул employee'ни. Эгер нал болсо, this деп коеюн да биякты. This точка employees I равно не employee. Түшүнүңөрбү биякты? То есть мындай болуп жатат. Биз employee'ни айландырып жатабыз. Анан айтып атабыз, эгерде айланып атканда бир жакта мындай нал объект болсо, то есть бир эмеси ячейкасы нал болсо, например, экинчи ячейкасы нал боло турган болсо, анда ошол жака могул employee'ни салып кой деп атабыз. Эгер нал болбой калсачы? Else дейбиз дагы. Не кылабыз? Жаңы массив ачабызбы? Жаңы массив ачабыз, New employee мындай массив ачабыз. Анан мунун размерин беришибиз керек. Үчүн деген мындай кылат экенбиз. Employees new employees деп коеюн. New Анан мунун размерин кандай кылабыз? Бир адамга көбөйүп атат, значит бирге көбөйтөбүз, туурабы? Анда эски массивди алабыз дагы this точка employee деп туруп, employees деп туруп length дейбиз. Карасыңар, бул жакта апей. Не билесиң? Al жака. Могул жак түшпөй калыптыр. Мындай кылабыз, Анан this точка employees точка length дейбиз. Эми карагыла. Бул жакта эмне болуп атат? Могул повторяется, көрүңөр, могул length. Анан бул повторяется. Бул жакшы эмес да. Ал үчүн биз лучше бир эмне переменный түзүп алышыбыз керек ушул үчүн. Int length деген, деп туруп, this точка employees точка length деп алабыз дагы. Анан булардын ордуна мынтип узун кылып жазып отурбай, жөн эле length деп коелу. Да, аккуратный болот, ушунда. Ошол эле нерсе, просто мынтип переменныйга чыгарып туруп, анан колдонуп атабыз да, кыска болуш үчүн. Эми бул деген пока жаңы ачпадыкпы? Мунун ичин толтурушубуз керек. Бул мисалы үчүн 10 болсо, буга чейин 10 болгон болсо, азыр бул уже эмне болду? 11 болуш керек. Значит, плюс эмне кылабыз? 1 дейбиз. Плюс 1ге көбөйдү да. Анан ичиндегилерди копия кылып алып келебиз. Кантип копия кылчу эле? Өзүнүн эмеси бар мунун дагы. Алдым. Erase. Бей.
Мындай erase деген классты өттүңөр беле же өткөн жок белеңер? Ушул erase деген достор, бул ушундай класста, бул класстын ичинде толтура методдор бар. Бул методдорду силер ушундай массивти колдоносуңар. Массив үчүн. Мисалы үчүн, сорт бар. Эгерде силер массивти сорттогуңар келсе, анан өзүңөргө эчки формени жазсаңар келбесе, анда ушуну даярды колдонуп коесуңар. Массивтерге иштей берет. Любой массивге иштей берет. Меге дегенде толтура экен. Ушундай толтура методдор бар. Толтура эмес окшойт. Copy деген. Original. Дарбир биз жаңы массив ачпай эле койсок болот экен, достор. Видите? Анткени бул өзү жаңы массив түзүп берип койт экен бизге. Могу copy of деген. Sonra massif açmayla счетчик açıp sonra Мындай кылабыз. Кандай счетчик ачып? Биз жаңы массив түзүп атпадык беле, достор? Түзсөк болот, түзүп туруп, анан формени айлантып, муну ар бирини прям формени айлантып, буга салып чыгыш керек болот. Жаңы массивге айландырыпчы. Но это же узун код болуп атат да, туурабы? Эми силер обычный эле код болуп атат. Ошон үчүн силер буну жаңы эмес, бул ушул эмени методду колдонуп койсоңор, силер батыраак болот да. Кайра жазып отурбайчы, for'ди кыскараак да болот. Бул жака эмне жазабыз? This.employees келет. Анан жаңы сайзын жазышыбыз керек экен. То есть мынтип айтып жатабыз могул методко. Менде ушундай эмне бар? Ушундай массивим бар, мынакей. This employee. Ушундай массив бар. Бирок бул массивти сен эмне кыл, жаңы массивге копия кылып бер. Анан размерин болсо 1ге көбөйтүп кой дейбиз. Плюс 1 дейбиз. Муну өчүрүп салам, бул кереги жок. Анан бизге бул жаңы массивти кайтарат. New employees дейм. Öyle işte ошондо массив дегенде. Ооба, массивтики. Массивте бир нерсени каалбай атсаңар, ошо errase'ге келсеңер болот. Эми, калды. Биз эмнеге жаңы массив ачтык, түшүнүңөр, Могул жакта, достор, жаңы массив ачылып атат. Просто могул метод, карасаңар, кирем да бул методко. Бизге мындай кылып көрсөтөйүн. Могул жаңы массив кайтарып берет да, employees деген жаңы массив кайтарып берет могул. Хорошо? Түзүп, жаңы могул метод жаңы массивти түзүп, мунун ичиндегилерин копия кылып, то есть могул ичиндегилерди. Анан размерин 1ге көбөйтүп берет. 1ге көбөйттү да булчу, бирок биз муну сала элекпиз, туурабы? Биз бул жакта салганбыз if'те. А else'те сала элекпиз. Бул if иштебесе, else'те тоже бул все равно кошулуш керек да. New employees деп туруп, бул жака add деп туруп, add эмес да, силер өтөрөсүңөр муну. Length плюс 1 деп туруп, равно employee деп коебуз. Түшүнүңөрбү ушакты? Эмне калды? anlaştık mı olacağız? Ай, Бирөөнү кошкунбу сонда? так, мына. Давайте. Макты карайлы биринчи. Бизге бир employee келди. Бул employee'ни биз мага кошушубуз керек. Мынакей, көрүңөр. Set employee болуп атат да. Анан кийин биз деген текшердик. Employee'де бош место барбы деп. Формени айланып туруп текшерип атабыз. Бош место бар болсо, ошол бош жерге employee'ни киргизип коет. Түшүнүңөрбү? Бирок бош болбой калсачы? Бирок деген else бизде. Else деп туруп, биз эмне кылдык? Жаңы массив түздүк. Бизге бирок могул метод түзүп берди да, жаңы массивтичи. Copy of. Ооба, көрүңөр, copy деген муну
жаңы массив түзүү дагы могул массивди копия кылды ошол жаңы массивдин ичине. Монун ичинде болуп жатат да, просто ошон үчүн башыңар айланып атат. Анан бирок анын еще размерин да беришибиз керек да. То есть биз бул методго айтышыбыз керек. Могуну көчүрөсүң, анан размерини ушунча кыласың деп айтышыбыз керек. Мынакей аны көчүрдү имплайсти, анын размерин бирге плюс бир деп койдук. Мына length плюс бир дедик, бирге көбөйдү. Жаңы массив ачтык, тигилерди көчүрүп келдик, анан размерин бирге көбөйттүк. Значит, бизде бир бош места болуп калды уже. Эми ошол бош местага биз буну кошуп коюшубуз керек. Эки. Эки деп койдум го, бир. Анан ошол эң акыркы местасына биз могул имплайни, мону, мынакей көрүңөр. Кошуп койдук. Түшүндүңөрбү? Бул мындай өзүнчө. Ну, И. арайс точка десе көчүп өсүп калабы? Өсүп калат да, эрейстин ичинде толтура методдор бар. И мунун ичинде ушинтип колдоно берсеңер болот. Эмне үчүн колдоносуңар? Массив үчүн. Сорт кылгыңар келет, минимальныйын тапкыңар келет, максимальный тапкыңар келет, дагы бирдеке кылгыңар келет, өчүрүп салгыңар келет. Мунун ичинде бүт нерсе кылсаңар болот. И копия деген эмне экен? Жаңы массивди копия кылып, жаңы массив түзүп, эски массивдеги даныларды көчүрүп келип, жаңы массив ачып, анан еще размерин өзгөртүп коет экен да. Размерин берсеңерчи. Мындай эле. İçinde şunda turuş керек экен, параметр. Параметрине жазасыңар, ооба. Кайсыл массивди көчүрүш керек, анан размери кандай болуш керек, жазышыңар керек, ооба. Түшүндүңөрбү методду? Саян? This employees bir üstünkü да, эгер толбой калса дегенчи. Толбой калса, могу if иштейт да. Көрүңөр, мындай форм келет да. Анын ар бир ячейкасын текшерип чыгат. Биринчи ячейканы келсе, эмне экен? Бош эмес экен. Могул жак туура эмес болуп калат экен, ооба анда. Else эмес, эгер null болсо, Шуну чыгарып көргүлө консоль. могул туура эмес болду. Command X кылабыз дагы. If'ти жаздык да. Анан могул жактан уже биз return деп коюшубуз керек. Return деген достор эмне? Ушул жактан всё. Метод токтоп методдон чыгып кете бер деген сөз. Уже сен жумушуң аткарылды, всё чыгып кете бер деген сөз да. Түшүндүңөр, То есть уже кошулду, болду деп. А эгерде бул иштеди, бирок if вообще иштеген жок, анда бул методдун ичинде кала берет. Анткени бул return деген if'тин ичинде болуп жатат. Эгер if бир жолу иштесе, анда бул ал жактан чыгып кетет. Анан жанагы логиканы бул жака эле кошуп коебуз. Түшүндүңөр, Return деген мындай да. Биринчи ячейканы текшеребиз. Null болсо, жок, null эмес, ичи толук экен, бар экен деп анан кайра келет. Анан ичи null экен. Ошол ордунан, nullдун ордуна employee'ни кошот дагы, всё чыгып кетет методдон. Анан эгерде бирок null болбой калса, эч кайсынысы, бул if иштебейт. If иштебесе, значит эмне? Метод дальше продолжает работать. Бул жак иштейт. Бул жакта уже эмне кылат, достор? Жаңы массив ачат. Эгер if бир дагы жолу иштебесе, значит массив толуп калды деген сөз, туурабы? Анткени вообще бир дагы null жок да, ичиндечи. Түшүндүңөр, Эти lens плюс бир деген инктен эмеспи, переменный да чыккан. Молбу? Ооба, мол. Просто бул жакта повторяется, ошон үчүн ушинтип койдук, Могул жакта, анан бул жакта болгон үчүн. А так this employees.length деп бул жака деле жаза берсеңер болот, монучу. Бирок мына узун болуп калат экен да, ошон үчүн ушинтип койдук. Так, add'ти жазадык. Print all employees. Print all employees'ти жазалы. То есть бардык эмплойлерди чыгарып бериш керек, Кандай кылсак? Public void print all
Employee. Мындай кылсак болот ишенс. Форманы айлантырып көрөлүчү. Parayı işte. Мындай кылсаңар болот ишечү. Мисалы үчүн, ооба ушундай эле кылсаңар болот экен. Бул print info деген эмне информацияны чыгарат. И ошондо баардык иштөөчүлөрдүн информациясы чыгат, мокта for each менен баардыгыныкын чыгарабыз. Буларды void кылса болот, муну string кылсак деле болмок да. String кылып туруп, ошондо бул жакта система out принтебен жазмак эмеспиз. Мындай кылмакпыз да. Аны ушинтип кала берсинчи. Ушинтип сала берели. Башка сабактарды карайсың. Анан calculate total salary. Бардык кызматкерлердин айлыктарынын жалпы суммасын эсептеп кайтарат экенбиз. Мынтип кантип кылабыз? Муну билесиңер силер. Мага айтып турган мен жазам. Давайте муну кайтаруучу метод кылалы, int кылалы. Int некен? Calculate salary. Силер айтып кала, мен жазам. Şu yazız. Аха. Int. Kont. Elman. Дальше. Sen koyarsın. Так. Орай кылайын, макул. Анан Kalmış. равно бакта эле. Polis. Employees. İyi. Не кылам? Kaçan ekmeğimiz kokuyor. Yiyeceğiz. Эмнени жазам? Polis. Мындай кыламбы? Мындайбы? Şikayet. Тургачы кетселери бизде дабл экен, Значит, мында Gitmesi lazım. анан return деп туруп count кылам, Мынакей. Эми буларды mainге чакырабыз. Бир программалар керек бизге. Байтик 18 деп коелу. Эмнеси бар эле? Evet, yaşı. Aylığı. Salary 100 000 дейли. Анан programming language Java. Кайсы язык? Түшүрүп коелу. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Эки бизге программа керек. Kampanya açmışsınız.
Ең ақырғы калькулятор. Get salary. Tü. Bir sonunda koyulur. Programmer 2 bu. Hemen vasıta. Hı hı. Manager. Hı hı. Manager da lazım. Manager. Manager 43. Manager print info. Kampanyanın түстік. Емем дагы аз карага. Company деп туруп add new employee дейбиз дагы. Programmer'ди кошобуз. Programmer 2-ни кошобуз. Ушул компаниянын Programmer 3-тү кошобуз, э? Ой, 3-тү дейм да, менеджерде. Анан бул жакта давайте еще мындай кылабыз. Менеджердин зарплатасын көбөйтөлү. Increase salary 5000ге көтөбүз. Анан company деп туруп точка эмне кылабыз? Get employees беле Kalkülatör. employee'лерди алып чыкалы. Анан система эмес company деп туруп точка get эмес calculate total salary дейт. Бул жакта достор кайтаруучу метод, э? Значит, биз муну точка эмне эсабот кылабыз дагы. Бул жакта жазып койсок болот. Salary деп. All salary. Анан давайте могул бирөө программер 2-ни мындай кылалы да. Command X деп туруп бул жакта кошолу. Муну вообще давайте үйдөгү эле алып чыгып салалычы. Кайда? Опять. Эмне алып чыгып атам? Муну. Мына турбайсың. Employee'ни кошкондон кийин кайра биз эмне get employees дейбиз. Кайра көрөлү да канча көбөйдү, көбөйгөн жокпу. Анан давайте еще get employees'ти command C деп туруп бияка да кылабыз. То есть мындай кылып жатабыз. Компанияга биринчи бир эле эмнени коштук, сотрудникти коштук, анан алып көрүп атабыз. Кайра эмне кылып жатабыз? Дагы бир сотрудникти коштук, андан кийин дагы көрүп атабыз. Get employees деп. Анан кайра эмнесин эсептесин, salary'ни да кайра эсептесин да жаңыны кошкондон кийин. Ушундай кылабыз. Ран кылалы, иштейт экен эми.
Бей. Array index out of bound exception deydi. Bizde значит эмне иштебей калды? Мынакка киребиз. Иштебей калды. Нота return деген чыгып кетиш керек болчу да. Значит чыккан жок, Анда мага счетчик коебуз. Бул анын башка жака жазса окшойт. Countка плюс коюп коебуз. То есть бул эсептеп бул if иштедиби, иштебедиби билиш үчүн. Эгерде if иштебесе, анан бул иштеш керек да. Коймакта 2 кылышыбыз керек да. Эгерде 9 болсо, бирөө сүйлөп атабы мага? Эмне тура эле? Бул жак 1 дагы, анан бул жака достор length.1 дебейбиз, жөн эле length деп коебуз. Эмне үчүн? Эгерде бизде 10 ячейка 10 деп размерди ачсак, бизде эң акыркы эмне индекс кайсы болот? 9 болот. Ошон үчүн ошону мы не учили, оказывается, ошол жакты. 0дон башталат да ошон үчүн. Ушундай иштейт бул. Мынакей чыкты. Бүт бардыгы, Мынакей. Андан кийин бизде апай коюп кой. Давайте мындай кылалы да. Түшүнүктүү кылып коелу. Ушуну программерге алып барабыз. Анан кийин компанийге барып, Компанияны атпайбы? мындай кылабыз. Get employees эмес, print all employees болчу да. Могул жактагы. Get employees деген ал жөн эле ал массивди алып берет. А print all employees деген бизде прям красивый кылып алып берет да. Могул жакта print all employees. Негизи get all'ду деле оңдоп койсок болмок. Бизде 2 ненужный эле эме болуп калды да. Ой, бир эме методчу. Мынакей программер, канча экен? Бардыгында программер болуп, 3 программер болуп кеткенби? Неге? New print all employees.
Мынакей Pixsoft'то бизде программер азыр. Эмне экен? Эки эле сотрудник иштейт экен башында, көрдүңөр? Эки эле сотрудник иштейт экен. Андан кийин бизге сотрудникти коштук, кийин бизде дагы кошулду, 3 сотрудник болду, көрдүңөр? Эмне баары эле программер болуп атат? Биз бир нерсени туура эмес кылдыкпы? Manager print info, company. Жаңы коштук, print all employees кылдык. Add new employee. Increase print all employees. Calculate salary, print all. Туура эле иштеди. Көрдүңөр достор, бизде бул жакта эки болсо дагы үчүнчүнү кошкондо ал өзү эмне болуп кетти? Бизде массивибиз динамический болуп калды да, чоңоюп атат, э. Эгерде биз бул жакта дагы бир кошсок, дагы бирди. Ал үчүн менеджер мага new программа түзөлү. Туруп JavaScript менен ран кылсак, көрдүңөр, бизге кошулуп кетип атат все равночу, достор. Эми эмне туура эмес иштеп атат бул? Байтик менен байтик, эмне байтикти эки жолу чыгарып атат? Мага туура эмес иштеп атат окшойт бизде. Даванчы. Company get employees кылсам. Экөөнү эле кошуптур да, значит. У нас неправильно работает. Так, если у нас эки болгондо employee алабыз. Эгерде employee ал болсо, анда ошол жака employee кошот. Эгер нал болбосо, API коюп койсун. Муну деген биз деген формдун ичине жазып койгон турбайбызбы? Формдун сыртында болуш керек да бул. Бул жакта return кылып коюшубуз керек. Ой. Эмне болду бизге? Employee'ни текшерет. Эгерде нал болсо, анда кошот. Болбосо, нал эчтеке болбойт дагы, жаңы түзүлөт. Анан employee'ни кошот.
Мындай кылсак иштебейт да анда. Мындай иштебейт. Мындай эле болот. Все понятно. Биз деген туура эмес кылып турабыз. Биз деген жаңы ачып турбуз туура эле, бирок кайра бул эски бойдон калып кете берет экен да. Ошон үчүн биз муну this employee деп туруп, то есть равно деп туруп бул жаңы массивди берип коюшубуз керек да бул полеге, туурабы? Бул компаниянын несин алмаштырып коюшубуз керек. Ошондо анан туура иштейт, Эми бардыгы кошулду. Pixoft'то мынакей 4 эмне болду? Иштөөчү болду. Могу этти түшүндүңөр, Иә. Биз бир ошибка кетириптирбиз. Кандай? Биз деген жаңы массивди алмаштырганыбыз менен массивди алмаштырыптырбыз туура эле кылып. Бирок ал массивди, алмаштырылган массивди бул полесине ыйгарып коюшубуз керек да, жаңы массивдичи. Мисалы үчүн до этого эки размер менен болгон болсо массив, бизде эми эмне болуп калды? Жаңы массивди берип койдук мына new массивди, new employees'ти. Анан иштеди ушинтип, Саат канча болду? Дагы бир задачка аткаралы, Айсем Ушул сыяктуу эле да. Компанияга кетер сатып жазабы. Ооба. компанияга жазгы бар экен. Колдонсоңор жазып кое берсеңер болот. Может, колдонуп каласыңар. Конструктор. Конструктор болсаңызчы. М. Кетер сатып керек жок. Жазыш керек. Ну, если силер колдонушуңар керек болсо түзүп кое бересиңер. Если конструктор болуп дагы, бирок кээде геттер сеттер дагы керек болуп кала берет да. Мисалы үчүн геттер керек болушу мүмкүн, сеттер керек эмес болсо делечи. Эмне деген тапшырма экен? Так, муну кылдык. Бир задачка аткаралычы. Дагы бир ушундай задачка. Силер айтып атпадыңарбы, опыдан кыйналып атабыз депчи. Ошон үчүн эми негизи опыны всегда колдоносуңар да. Ошон үчүн опыны аябай жакшы түшүнүшүңөр керек. Ушундай задачкаларды көп чыгара беребиз эми. Бизде жаңы задача эмне бул? Работать. Бул деген университеттеги студенттерди башкаруу системасы. Силер сабак карабайсыздарбы? Жок, карап атабыз. Ушуну жерди көрсөтүп атканда. Сабактан кийин көрүңүздөр. Университетте студенттерди башкаруу системасы. Студент деген, достор, муну азыр биз мынтип түзүп коюп атпайбызбы? Даяры кылыпчы, студент деген класс болот, анан тигиндей класс болот, мындай класс болот депчи. Азырынча ушинтип турабыз, кийин болсо бирок мындай эле тапшырманы айтабыз. Силер өзүңөр кандай класс түзүп алышыңар керек. Мисалы үчүн силерге айтып жатат да. Бизге деген ушундай бир эмне керек? Программа керек. Ал жакта деген студенттердин мынтип айтат, университеттеги студенттердин мугалимдерди башкаруу системасы дейт силерге, ушинтип айтат. Анан ал студенттин деген эмне успеваемостин биз карап көрүшүбүз керек деп ушинтип айтат. Анан силер ойлоносуңар, мен эми кандай класс түзөм деп ойлоносуңар. Университет деди, значит бизге университет керек. Туурабы? Дагы эмне керек? Студент керек. Бирок студенттин түрлөрү бар.
Бакалавр, анан магистратурада окуган студенттер, бакалаврда окуган, магистратурада окуган студенттер бар. Значит, студент деген керек, бирок бул бизде базовый класс болот экен, Анан дагы эмне керек экен ошондо бизде? Бакалавр студенти керек, анан магистрант керек, Мхм. 4 класс болду. Дагы мугалимдер керекпи? Айтып атат да, мугалимдерди дагы караш керекпиз деп. Мугалимдер керек, список. Мхм. Эгер сабак болсо, анда lesson деген кошулат. Эгерде дагы эмнеси болсо? Дагы эмнеси болушу мүмкүн? Сабактар болушу мүмкүн. Оценкалар болушу мүмкүн. Бирок оценканы биз класс кылганыбыз туурабы же кандай кылабыз? Класста Студент келип ойлоп алып коебуз, Ооба, сиздер азыр классты табышыңар керек. Кандай класстар болот? Ушинтип айтканда, силер биринчи класстарды определять эте аласыңар да. Калганы катта. количество Мгм. Так, сейчас. Минуточку. дресс-код. Дресс-код кылсаңар, анда тоже эмне болуп калат бизде? Мгм. Студент керек экен. Бирок бизде азыр эмне экен тапшырым? Университеттеги студенттерди башкаруу системасы экен, Бизге студент керек.
Тапшырма берип аткам, могул тапшырманы кыласыңар деп, Дагы бир тапшырма берем. Эртерээк келгиле, анан, мындай прям саат 7-ге эмес, эртерээк келип, сурооңор болсо суроо берип, тапшырма кылып, кайталап тургула дейм да. Вообще эрте эле келип отуруп сабак окуп отурсаңар сонун болот да. Ушуну берем, андай үй тапшырмага. Сөзсүз түрдө жөнөтөсүңөр, хорошо? Прям сурайм да, жөнөтпөсөңөр кечке жаза берем. Кечиресиз, башынан кайталап коесузбу? Че-то мага угулбай Жана калды. жөн эле тапшырманы көрсөттүм да, ушуну жазагыла, анан колуңардан келишинче жазагыла, көчүрбөгүлө депчи. Вот канча колуңар кайсыга келсе, ошончону жазагыла деп айтып атам. Дагы бир тапшырма жиберем, хорошо? Сала эмес тапшырма эмне буга аткарса болот, аткарса болот. Аткарса болот, конечно. Ооба, мен запись. Кайсы эмесинен кайганы карайсың? Өзүнчө эле ачасыңарбы кайда? Жок, ошол жактан эле көрөсүңөр, LMS-ка жүктөө эмесмин, бирок ссылка отправила, ошол жака пока кирип көрүп турсаңар болот. Анан мен YouTube'га жүктөп, анан YouTube'дан кайра LMS-ка жүктөйм да. Анан китепкана системасын да берем. Тапшырмалар ушундай көп болот. Ошо көнөрүлгүлө. Бул мындай кийин көнүп кетесиңер да, вначале кичине мындай кыйналасыңар, кыла албайчы. Бирок мындай постарайтесь ChatGPT'ни колдонбогонго. Вот канча күчүңөр канча жетсе ошончо колго. Если даже туура эмес иштеп атса, силердин кылган методуңар, всё равно оставьте. А потом можем карап, оңдоп койсок болот. Эртерээк келип мага келсеңерчи. Анан силерге дебаг деген нерсени үйрөтүп коеюн да, бир аз убакыт болтпайбы? Дебаг деген нерсе кандай ал? Мисалы үчүн, ооба, каталарды табат. Мисалы үчүн, компанияда биз жана билбей калдык, туурабы? Add new employee дегенде эмне туура эмес кылып койдук. Чё-то туура эмес иштеп атты да. Бирок силер билбей атасыңар. В чём проблема? Силер деген ушул кайсыл жактан кетиши мүмкүн? То есть кайсыл жактан кетип атат ката? Ошол методду же ошол жака барасыңар дагы, мындай бардык строкаларыны, могуларды кылбай эле койсоңор болот. Монтип чыгасыңар. Анан mainге келесиңер дагы. Мына add new деп бул жака келесиңер. Могуларды белгилеп койсоңор болот. Анан могул жукту басасыңар. Так, анан бул кнопканы баса бересиңер да, ылдыйга кете берет. Мынакей, бизде деген азыр кайсыл жакта турат экенбиз биз? Бул методко көрүңөр, сразу келип калды. Анан бул employee'нин ичин карап жатабыз. Көрдүңөр, employee'нин ичинде эмне экен, достор? Эчтеке, так, ичи пока что билине элек. Экен, ичинде 2 ячейка экен. Муну басабыз. Бул жака өтөт. Карайт. Lang switch дейт. Бул for each дейт, туурабы? For'дун условиясы туура болду, иштейт. Бул жака өтөт. Карайт. Employee'нин 0 дагысы барбы, ичинде жокпу дейт. Текшерет. Бар экен, жок экен ичинде. 0 чекада эчтеке жок экен, ошондуктан бизге муну кимди, Байтик деген студентти, могу employee'ни кошуп атат да азыр. Байтик студентти бул жака, бул могул employees деген могул массивге кошуп атабыз, мынакей, равно employee деп. If иштегенде, достор, эмне болот? Метод уже бүтүп калат сразу. Көрүңөр? Дальше метод кетпейт. Return деген всё, метод токтой берсин. Метод ушул жактан бүтө берсин. Если даже там есть код деген сөз. Break, ооба. Методду break кылып, кайсыл жака келсе ошол жактан токтоп кетип атат. Дальше кетип жатабыз. Бул иштеди.
Экинчиси иштеп атат. Экинчи new employee. Бул жакта биз кимди кошуп жатат экенбиз? Айзатты кошуп жатат экенбиз. Бул жакта ылдыйга кетебиз. Дагы кетебиз. Бул жакты текшерип жатабыз. 0-чу бизде бошпу же бош эмеспи? 0-чу ячейкадагы employee. То есть employees'тин ичиндеги 0-чу ячейка бош эмеспи? Бош эмес. Кимди киргизгенбиз? Жана байтикти киргизип койгонбуз уже. Ошондуктан бул кайра for'га келет, кайра if иштейт. Экинчи биринчи бош болчу, достор. Экинчи деген пока жок бизде. 0-чу бош эмес, биринчи бош болчу. Анткени бизде бир эле employee бар да. If иштеди, көрүңөр. Анан return болду. Print all employees. Так, бул кетти. Print all employees кылып коюптурмун да, этинин эмеси. Bu iki klasты da meter sala, iki klastan beyinde de var. Biz burada birleyemedik. Бул деген азыркы эчки иштейт, мен туура эмес. Көрүңөр, азыр мен дебагда туура эмес жерин басып алыптырмын да. Ошон үчүн иштеп кетип атат. Туура эмес кылганым үчүнчү. Баардыгы иштеп кетип атат. Мынакей, кайра кошулуп атат 3-чү. Достор, 3-чү кошулуп атканда карап турууга. Жаңы массив ачылыш керекпи? Анткени бизде эки эле место бар да. 3-чү местону кошушубуз керек. If'ти карайт, 0-чү дагы бош эмес экен. Значит, if иштебейт. If экинчи жолу иштейт. Биринчи ячейкадагы да бош эмес экен. Всё, биздин башка эмне ячейкабыз жок. For ишин бүтөт. For ишин бүткөндөн кийин бизге жаңы employee ачабыз. Биз түшүндүк. Бизде место жок экен жаңы employee үчүн. Ошон үчүн эмне кылабыз? Жаңы массив ачабыз. Жаңы массивди ачтык. Анан ал жаңы массивди ачып туруп, анан размерин чоңойттук да. Анан эң аягына кошобуз бул employee'ни. Кошуп туруп, могул жакта уже биз 2 деп ачканбыз го, эсиңердеби? Биякта 2. Ооба, 2 деп ачканбыз. Мына карасыңар. Там көрсөтөйүн. Мынтип ачып койгонбуз. Ушул массивди жаңы массивге алмаштырышыбыз керек. Бул жакта алмаштырып атабыз. Мына employees'ти new могул жаңы массивге алмаштырдык. Всё, ушинтип анан иштеп кете берет дальше. Түшүндүңөрбү? Түшүнбөй калдыңарбы? Түшүндүңөр, э? Түшүнбөй калсаңар айтып калам. Ушинтип дебагты колдонгула. Дебагты колдонсоңор дагы түшүнүүңөр жакшыраак болот. Ооба. Анан, мисалы үчүн, ушундай ошибка чыгып калган нормально эле да. Мындай ушундай ошибка чыгып калганда дебаг кылып, кайра карап, бир метод менен даже мындай 1 саат, 2 саат отуруп каласыңар кээде. Ал нормальный нерсе. Сразу чачып кетейин жумушка Проект жазып атканда önce установить керек деп жазып беришет. Жумушка кириш үчүн усуна билиш керек. Жумуш иштеш үчүн керек. Практика керек да. Илгери негизи практика керек болушкан, Азыркыда жумушка кириш үчүн усуна керек, анан ChatGPT менен да иши кылып кете берсе болот да. Но ChatGPT менен колдонгон деле оңой эмес да, эс түшүнбөсөмчү. Тому түшүнүп алган жакшы. Всё. Сен саат канча барда келесиң? Менде просто ушул жума экзамен болгон үчүн бейтам точно. Анан бирок эмки жумада бизде жылат да сабакта. Жок, негизи. Негизеби, эртең билбейм. Канча барда болсун? 5-6 окушум керек. Так, Кудбийдин түшүнүктүүбү бары? Тапшырма. ооба түшүнүктүү эле болду эже. Мен 2 тапшырма жиберем, экөөнү тең аткарып жиберге акырышат. Ошондо заданияны кайсыл жактан жибересиз? Телеграмга жиберем, момундай эме болот да. Мындай кылып жиберем, Антип мындай кылыпчы. Макул. Всё, суроо жок болсо анда бүттү.